Окумуштуулардын айтуусунда азыркы билим берүү мурунку билим берүүдөн айырмаланып турушу керек. Анткени азыр коом өзгөрдү. Аны менен бирге балдар да өзгөрдү. Азыр окуп жаткан балдардын жогорку класстагы балдарын Z мууну десек, 1-класска альфа муунун балдары келди. Буларды илимпоздор жасалбай интеллекттин аборигендери деп атады. Демек ушул балдар мурунку балдар менен чоң айырмасы бар. Эмне десеңер, булар ошол интернет, цифровые технология өнүккөн, өсүп аткан мезгилде төрөлгөн. Баскан турганы, сүйлөгөн сөздөрү, ой жүгүрткөнү такыр башка, бизде эмес. Педагогика илимдеринин доктору, профессор Кыргызбай Добаев өзүнүн балдарга билим берүүгө арналган жаңы мектеп, жаңы ой жүгүртүү деген китебинде азыр мектеп түп тамырынан өзгөрүшү керек дейт. Анткени ар бир билимдин башаты окуу. Бирок азыркы балдар окуганга кызыгышпайт. Санариптик технологияга байланып калган. Ой жүгүртүүлөр да өзгөргөн. Эң эле билимдин нугу бул стандарт. Стандартты да жаңыртыш керек. Азыр 12 жылдыкка өтүп атпайбызбы? Ошол сингапурский модельдиге биз ушул модельди өзгөртүшүбүз керек. Философиясын өзгөртүшүбүз керек. Түшүнүп атасыңарбы? Вот ошондан баардыгы өзгөрө башталат. Адистердин айтымында азыркы муундун балдарын интернеттен алып чыгып китеп окууга үйрөтүү бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Мындай абалдан чыгуунун жолун издеп, заманбап технологияны билимдин булагы болгон энциклопедиялык китептер менен айкалыштырып, балдарга рационалдуу билим алуунун жолун үйрөтүү зарыл. Бул багытта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Капыр Мадаминов өз мектебинде эксперимент жүргүзүп, мыкты натыйжага жетишкен. Көпчүлүк окуучулардын окуган окуу техникасы нормага жооп бербейт, окуганды түшүнбөйт, ой жүгүртө албайт. Ошол өңүттөн алып караганда Кыргызбай Добаевдин «Новая школа, новое мышление» деген китеби мына ушундай суроолорго бир топ жооп берген. Ал эми биз болсо мына Баткенде азыркы балдарды кандай кылып билим алууга кызыктыруу боюнча эксперимент жүргүздүк. Жана Кудайга шүгүр 25 жылдык экспериментибиздин натыйжасында биздин балдарда билим алууга кызыгуу, аппетит ушунчалык жакшы ачылган. Бир мисал айтайын сизге. Бизде ошол айылдагы 250 окуучу окуган мектебибизден 85 бала медакадемиянын бюджетиде окуп атат. Бул албетте аталган мектептеги эне мектебинин, мугалимдердин эмгегинин жана эң башкысы жаңы ыкмаларды, акыл эмгегинин, маданиятын киргизүүнүн натыйжасы болгон. Тажрыйбалуу педагог кесиптештерине заманбап билим берүү үчүн профессор Кыргызбай Добаевдин «Жаңы мектеп, жаңы ой жүгүртүү» деген китебин пайдалануу оңдуу натыйжа берерин айтты. Азыркы замандын талабында билим бериш үчүн Кыргызбай Добаевдин «Новая школа» деген, аны кыргыз тилине Кыргызбай Добаевдин шагирти Таластан Салтанат Бейшенова деген эң сонун которуп койгон. Ошол китептен алса эң сонун жардам болот. Анан үй бүлөнү, энелер мектебини кызматташууга чакырыш керек. Ошондо аларга иштөө жеңил болот. Ал эми окуучу студенттерге айтамын. Сиздер билим алуунун жолуну үйрөнүңүздөр. Билим алуунун рахатыны сезиңиздер. Ошондо сиздер үчүн билим алуу бул ашыкча жүк эмес, кыйынчылык эмес, рахат алуу болуп эсептелет. Мына ушундай билим алуудан рахатка баткандай деңгээлде балдарга билим берүү үчүн эриде мугалим сабак өтүп жатканда академиялык билимдерге басым жасабастан, окутуунун заманбап технологиясы менен жагын ыкмаларды колдонуп, балдарга үстөмдүк кылбай, тең ата мамиле күтүүнүн да таасири чоң болорун айтышат илимгөй педагогдор. Калия Карбекова, Ильяс Кадыркулов, билим жаңылыктарына.